биздин 2010-жылдан баштап сатылган бул жерлер. Менчикке өтүп кеткен ар бирибиз 4 сотуктан кызыл китептерибиз бар, гос актыларыбыз бар, бирок ичи айыл чарба болгону менен биз ошол жерлерди үй салабыз деп алганбыз. Анан 2012-жылы чыккан бул кызыл китеп 15-жылы кайра муну токтотуп коюшту. Бул негизи өкмөттүн күнөөсү да. Бул кызыл китептер чыгарбаса ушунча эл алданмак эмес да. Анан биз мыйзамды күтүп олтурдук. Ушу 8 жыл күтүп отурдук. 2018-жылы тиги мыйзам кабыл алынды. 2009-га чейинки мыйзамдар кабыл алынганда биз ага кирбей калдык. Анан ошонун негизинде чыгып баштадык да. 2 жылдан бери эле бизде өкмөттө кандайдыр бир деңгээлде эле ушул мыйзамды 2 жылдан бери жазып бүтпөй койду. Мыйзам жазылат, бир шылтоо менен Боронов кайтарып коет, мыйзам жазылат, кайра келет, бир шылтоо менен кайтарып коет. Ушуну эми мыйзамдаштырып бербестен ушу өкмөт таптакыр иштебей койду. Башка мыйзамдарды кандай эле жазып кирип атышат билбейм, эл үчүн эч кандай мыйзам жазышпай койду да. 1600 гектарга биздин Кыргыздын эч жери кулап кетпесе керек. Канча деген жерлерибиз Өзбекстанга, башка жерлерге, бардык жерлерге сатылып кетпедиби? Эмне үчүн биздин Кыргызстан граждандар 4 сотуктан жерге, мен аркамда турган балдарды карап көргүлө. Бүттүн жаш семьялар ошол жерден алгандарчы. Депутаттарыбыз деле эмне үчүн депутаттарды эл шайлады го, биз ушул биздин бир эмебизди чечип берет деп шайлаганбыз да. А депутаттарыбыз деле бардыгы ушул жерде отурушат. Эмне үчүн өкмөттү чакыра алышпайт? Биз телевизордон көрүп отурсак, өкмөттөн келип бул жакта сүйлөп атканда калп сөздөрдү сүйлөп атканына да нааразыбыз. Калп сөздөр айтылат. Биз иштешип атабыз, аларга түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп атабыз дейт. А бизге чындыгын айтканда губернаторлор барып бир жолу бизге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жери жок. Мен эмне үчүн чыгат бул жерге пикетке деп ойлогомда, көрсө элдер кыйналганда гана чыгат. Анан мен дагы бир айтып кетейин деген нерсем, мен мисалы үчүн ушулар катары, ушулар менен жүрөм. Мага телефондорду чалышып, ушул өкмөт тарабынан, башка жак тараптарынан бизге кысым да көрсөтүп атышат. Эмне себептен бизге кысым көрсөтөт? Эмне үчүн жер саткандарга кысым көрсөтпөйт? Быйыл жер саткандарыбызды каматсак дагы чоңдор кийлигишип атып туруп, ошол бардыгын чыгарып коюшту. Мыйзамды сыйлап отурган адамдарды мыйзамсыз жолго түрткөндөр чоңдор болот экен. Мына бизди мыйзамсыз жолго түртүп атышат да булар. Биз мыйзамды даштырып берсе эле, анан кийин салсак дегенбиз.